адамдардын бир гана жакшылыгын байкап издеп жүргөн адамдардан болобуз. Мына ушундай адамдар жакшы адамдар. Ушундай адам болобузбу? Ооба. Мен элдер шу деп ойлочу. Математикасыз бир дагы илимий ачылышты элестетүү мүмкүн эмес. Өнүккөн өлкөдө балдар үчүн түштө тамак берет го дейм мектепте. Бүгүн деген ысык тамак берилет. Бизге күнүгө түшкү тамак берип баштадым. Биолог кылып эми ал эмне көп эле окуп эле жүрө береби? Же айылда бакка багабы? Кыз бала деген окуп билим алыш керек. Кийин кор болуп калбайбы? Жок, мен мугалим болбойм. Мугалим болгондон уялам. Ne oldu? Эчтеке. Жаш балдар ойноп атса керек. Жүр. Силер мени чудактай бергиле. Бирок менде дагы бир идея пайда болду. Ушул жуманын аягына баардык ата-энелерди чогултабыз. Эмне иде, бизге деле айтып коюңуз. Биз энелер мектебин ачабыз. Энелер мектебин? Негизи ата-энелер мектеби, бирок бир нече себептен улам энелер мектеби деп койдум. Кантсе дагы энелер... Ай капыр. Энени коо биз билебиз. А эмне деген мектеп болот? Мен ойлоп көрсөм, баардыгы үй бүлөдөн экен. Эгерде ата-энелер окубаса, анда балдары да окубайт. Биз энелер мектебинде кантип туура ата-эне болууну үйрөтөбүз. Агай, биздин окуучулар 5-класстан жогору. Ошондо биз 10-15 жыл ата-эне болуп келген кишилерге кантип ата-эне болушту үйрөтөбүз. Жок, жөн эле ата-эне болушту эмес. Жакшы, туура ата-эне болушту үйрөтөбүз. Мисалы силер жаш кезиңерде бирөөлөр ошонун баарын үйрөттү беле? Бирок чын эле, мисалы азыр мени баардыгы тең күйөөгө чык деп шаштырышат. Бирок бири дагы ушундай кылсаң жакшы ата-эне болосуң деп үйрөтүшкөн эмес. Мына Туура айтасың, Капыр. Ошондо балдарга, мугалимдерге, ата-энелерге жеңил болот да. Ага, анда мындай кылалы, баардыгына жарыя кылалы, баардыгын чогулталы. Туурабы? туура, эң туура. Ошо да. Карасаң ай тигилерди ай. Элди өзүнө билбей отургандарын ачык эле уялбай. Табарай эле кыйын болду. Ой, аның деле кебелбеген эме экен. Ой, мен ага канча айттым. Эркектин баары эле бирдей болот. Сак бол деп. Таза эле укпай атпайбы? Тиги Айгүлдүн деле уятып жок. Эми ошону айтпайсыңбы? Акыркы изилдөөлөр боюнча педагогика. Кандайсыңар? Иштей берди. Кайсы жерден токтолду элек? Акыркы изилдөөлөр боюнча педагогика. Ай, Убайдулада жүрөт го? Ай, ким билет алардын аякта эмне иш кылып атканын. Койчай, каяктаганы баштабай. Иштеп атышат. Кайдагы иш? Ушул маалда. Ойлобойсуңбу? Койчай, каяктаганы баштабай, кеттик. Мисалы сиз Менби? А меники экөө? жаштары канчада? Кызым Зульфия 13 жашта, а балам 6 жашта. Эне болууну кимден үйрөндүңүз? Жок, мен серьезно сурап атам. Эне болуш үчүн мындай кыл, буларды жаза деп ким үйрөттү сизге? Эми эл катары эле ата-энелерибиз үйрөттү да. Атаңыз кызым жакында балалуу болосуң, ушул китепти оку деп айттыбы? Же энеңиз балдарды ушундай тарбиялаш керек деп үйрөттү? Жок, антип айткан жок, конечно. Атасы, эжеси же коңшусу ошентип айтты? Эч кимдики. Кызык, биз балдарыбызды абдан сүйөбүз.
алар биздин келечегибиз, жашообуздун гүлү деп атайбыз дагы. Бирок дал ошол балдарыбызга туура тарбия берүү жөнүндө эч нерсе окубайбыз. Мен да билчү эмесмин. Атайын маалыматтарды издеп, китептерди, илимий ачылыштарды изилдеп чыктым. Эми анын баарын карап, көрүп жүрүп деле үйрөнсө болот да. Мисалы, студент врачты көрүп жүрүп эле врач болуп кете алабы? Жок. Же болбосо сварщик. Башка сварщикти байкап жүрүп эле жакшы сварщик болуп кете алабы? Жок. Ата-эне болуу бул биздин эң негизги кесип. Бул кесиптен биздин балдарыбыздын келечеги көз каранды. Бирок бул кесипке биз дээрлик эч качан үйрөнбөйбүз. Түшүнүктүү агай. Кайырмакты алыстан салган турбайсызбы? Эмне кылыш керек? Ошондо акча чогултуш керекпи? Биз ата-энелер мектебин ачалы деп чечтик. Бул 1 айлык атайын окуу болот. Бала менен туура мамиле түзүү, үй бүлөдөгү гармония, ата-эненин жоопкерчиликтери сыяктуу темаларды өтөбүз. Бул билим мен үчүн да өтө керектүү. Мен да силер менен чогуу сабак өтөм десем болот. Эми ошончо баланы жасап койгондон кийин эркектин жоопкерчиликтерин эле билсек керек я. Агай, эми ата-энелер мектебине акча чогултабызбы? Жок, акча сураган эч ким жок. Силер жөн гана келип бергиле. 1 ай күн сайын 1 саат болот. Агай, бизди окуткуда эмне начар ата-эне болуп атабызбы? Жок, сиздерде эч ким начар ата-эне деген жок. Бирок мындан да жакшы ата-эне боло алабызбы? Кеп ошондо. Агай, коюңуз түшүн баарын. Балдарыбызга эксперимент койгонуңар бүтүп, эми ата-энелерге өттүңүзбү? Башка сөз жок болсо, мен жумушум жетишти. Өчүрүп койчу. Эмне болду сизге Гүлмира айым? Баары жакшы, кете бер. Эмне болду сизге? Баламдын айынан үйгө баргым да келбей калды. Коюңуз чал, жаш бала да. Азыркы өспүрүмдөр ушундай. Айтканымды кылбайт. Каяша сүйлөйт. Мектепке да баргысы келбей калды. Күндө урушабыз, күндө ишенсең. Атасычы? Ага бары бер. Урушуп коет да. Билгенди кыл дейт. Мына. Азырда көрсөң, үйгө барсам, жаткан болот сасып. Сабакты айтпай эле коеюн. Элементарно тишти да жубайт. Ошого урушабыз. Билбейм эмне болуп атат балама. Капыр агай, энелер мектебин баштап атпайбы? Билесиз да. Койчу, кайдаганы сүйлөйсүң. Эми баламды тарбиялайын деп сабакка барып жүрөмбү? Эми ыйлаганга чейин барып атсаңыз, аны да көрүңүз да. Жардам бербесе барбай коесуз. Анын эмнеси бар экен?
Биринчиден, ата-энелер мектебине кош келипсиңер. Бирок байкап көрсөм, энелер мектеби окшойт, жалаң энелер келиптир. Уруксатпы? Саңыз курсат, тынччылык кой. Тынччылык эле. Мен дагы сабакка катышайын дедим эле. Жакшы, кириңиз анда. Бош орунга отура бериңиз. Дароо эскертип коеюн. Кадимкидей сабактай тартип бар. Баа коюлат, үй тапшырмалар текшерилет. Начар окугандарга 2 коем. Андан тышкары, катышуучулардын списогун илип коем. Балдарыңар кандай окуп атканыңарды билишсин. Агай, ушуну жөн эле койбойсузбу? Неге? Начар багып каламын деп уялып атасызбы? Жок эми. Бул силерге абдан чоң мотивация болот. Эгер түшүнүктүү болсо, анда биз бүгүнкү темабызды баштайлы. Биздин бүгүнкү тема жаш бала менен сүйлөшүү. Анын негизги принциптери жана катачылыктары. Кийинки сабакта баарыбыз ручка тетрадьсыз келбейбиз, макулбу? Замир. Замир, балам. Менде ушундай сонун балдарым бар. Кудайга абдан ыраазымын. Силерди мага белек кылып бергенине. Апа, сизге эмне болду? Баары жакшы элеби? Ооба, баары жакшы. Силер менен чай ичейин деп атам. Тургула, чай ичелик. Апа, сонун болупту. Акырын, атаң түнчүнө рейстен келди, чарчап. Эс албасын. Тамактана бергиле, мен жумушка кете берейин, макулбу? Самадан столду чыйнап кой. Кеттим. Апа. Сиз эми күндө ушинтип берип турасызбы же бүгүн элеби? Күндө берекен, күндө. Жактыбы? Ооба. Күндө жасап берем, жегиле. Озубаева Марипа. Марипа деген менин апам го. Эй, сен апаң отличник экен, карачы 5 алыптыр. А тиги Айсалкын деген менин апам. Сабак башталды, кеттик. Кызым, кел. Кызым, мен сени түшүнүп атам. Сен азыр уялып, жинденип атасың. Бирок сенин ордуңда болгондо, менде да ушундай сезимдер болмок. Сиз эмне жинденбейсизби? Жок. Уялбайсыз дагыбы? Жок, такыр уялган жокмун. Жашоодо жакшылык кылам десең, адамдар сени кээде туура эмес түшүнөт, кээде жамандайт. Бирок туура эмес түшүнөт, жамандайт деп эле жакшы иш кылбай коюш керекпи? Уга келгенде адамдар өздөрү баарын түшүнөт. Ошон үчүн азыр өчүрбөй эле коелу, Неге? Кээде сага бирөө тийишкенде жооп бересиңби? Жооп берем. Жооп бергенде алар эмне кылышат? Ого бетер күчөп кетишет. Көрдүңбү? Биз азыр буну өчүрүп койсок, кайра эле келип жазып кетишет. Ошон үчүн азыр өчүрбөй эле коелу, Кел. Опа. Бүгүн Зульфиянын апасы 5 алыптыр. Кайсы Зульфия? Ой, жанакы Оңолбектин кызычы. Молодец. Жакшы окуйт эле, Зульфия. Жок, Зульфиянын апасы Марипа эже. Марипа эже? Ал өзү багып жүрөт. Ой, жана айтпадымбы, мектепке энелер мектеп ачылды. Ой, кокой, ой. Ай, гапырды таппаганы жок ай. Силер да чакырды беле. Ооба, элдин баарын айтты. Ата-эне болушту үйрөнгүлө деп. Анда эмне барбадыңар? Балам, бизге эмне кереги бар? Барбай туруп керек эмес экенин кайдан билдиңер? Эме,
Билбейм балам. Анда барып көргүлө да. Жоқ, мен точно барбайм. Апаң барып оқысын. Мен башым ите келесе оны иштейт. Бары келген болса, анда сабагыбызды баштайлы. Саламатсызбы, уруксатпы? Саламатчылык. Уруксат келиңиздер. Арабызга бүгүн жаңы келгендер бар экен. Кош келиңиздер. Өткөнкү сабакта биз бала менен тил табышуу жөнүндө сөз кылганбыз. Эң башкысы мээримибизди аябайлы. Мээримди үнөмдөп биз пенсия кылбайбыз, туурабы? Мээрим деген бекер. Аны карызга сурап келбейбиз да, туурабы? Окуй турган материалдарды сабактан кийин менден алып алгыла. Агай, бул сабакка дагы баа коюлат деген чынбы? Ооба. Суроолорго жооп берип, активдүү катышсаңыз баа коем. Жакшы. Антпесе Майнура үйгө киргизбей коет го. Сиз бүгүн элдик көрсөтүп, ата-энелер мектебине келгениңиз үчүн автоматтык түрдө 5. Рахмат агай. Бирок баары мындай оңой болбойт. Жакшылап окушуңуз керек. Анда эмесе баштайлы. Бүгүн биз баланын жакшы окуусу үчүн үйдө кандай шарттар болуш керек жөнүндө талкуулайбыз. Эгерде балам жакшы окусун десеңер, өтө маанилүү бир шарт бар. Ал кайсы деп ойлойсуңар? Стол болуш керек да. Ой, эми ал жок болбойт да, дагы. Ручка, дептер, сумкалары. Туура, дагы. Свет өчпөш керек. Туура айтасыз, свет өчпөш керек, балдарыбыздын курсагы ток болуш керек. Бирок силер дагы бир маанилүү нерсени унутуп атасыңар. Китеп. Бир эле эмес, ар бир үйдө чакан китепкана болуш керек. Изилдөөлөр боюнча ар бир үйдө жок дегенде 80 китеп туруш керек. Урматтуу ата-энелер, эгерде биз өзүбүз китеп окуп алсак, анда балдарыбыздан ал нерсени сурабай эле коелу. Карагылачы, менин апам дагы сабактан 5 алыптыр да. Кеттик сабакка. Рахмат. О, агай. Сизби? Бул мен Зульфиянын атасымын. Кандайсыз? Бул биздин балдарыбыздын башын айландырганыңыз аз келгенсиң. Эми аялдарды бузайын деп жүрөсүңбү? Түшүнгөн жокмун. Гапыр агай окутуп атат дейт го. Ал энелер мектеби. Аталар да келсе болот. Туура ата-эне болууну да үйрөнүш керек. Бизде деле бала акыра бар. Биз деле анча-мунча тарбия алганбыз. Эгер тарбиялуу болсоңуз, үй бүлөңүзгө ошончолук күйсөңүз, бул жерде арак ичпей, үй бүлөңүзгө барыңыз. Ал менин ишим. Андан көрө бирөөлөрдүн аялын бузбай, жөн жүр. Бүгүнкү тема үй бүлөдөгү гармония. Гармония деген сөз грек тилинен которгондо айкалышуу же макулдашуу дегенди түшүндүрөт. Жаш баланын калыптануусу үчүн үй бүлөдөгү макулдашуу эң чоң мааниге ээ. Мисалы, ата-эне дайыма эле уруша берсе, бала өзүн күнөөлүү сезип, анын психикасы бузулат. Күйөөм күнүгө эле ичип келип мас болуп жатса, каяктагы гармония? Марипе эже, сиз эмне деп эле сүйлөп атасыз? Сабакта кандай отурушту билбейсизби? Тынч кунт коюп отурганды билбесеңиз, анда класстан чыгып кетиңиз. Мага тартип бузгандар жакпайт. Агай, эмне эле керсилдеп атасыз? Мен жөн эле оюмду айтып койдум.
Кор сүйлөгүң кандай экен? Жактыбы? Жакпайт да, эч кимге жакпайт. Мына так ошондой. Менин катуу сүйлөгөнүм сиздин жиниңизди келтирди. Туурабы? Бул агрессия. Ал эми агрессия эч качан жакшылыкка алып барбайт. Андыктан күйөөңүзгө жакшы сүйлөп, жакшы тамактарды жасап берип, аны да угуп көрсөңүз. Балким ал ойлоп жүргөн түйшүктөр бар. Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат деп коет. Кандай Рахан? Кандайсың? Жакшы. Кайда шашып жөнөдүң? Ой, Айнуран мектебинде, энелер мектеби ачылган, ошол жакка бараткам. Бош болсоң жүрчү эле барып келели. Сага сатпайыңызчы. Жөн турчу. Кайдагы энелер мектеби өзүм 3 баланын энеси болуп турдум эле, элдин баарына үйрөтүп койбоймунбу? Ой, бош эле отурасың, андан көрө жүрөсүң мектепке, сонун нерселерди үйрөтөт экен ай. Сатпайыңызчы. Ой, жөн турчу. Укпай атасың мен биякта сүйлөшүп атам. Келе сол. Кой, мен барайын. Барчу жериңе бара бер. Бул азыр мээримди жейт азыр эми мени. Мейли, жакшы. Атаң келди окшойт, азыр дагы силер урушасыз. Урушпайбыз кызым, коркпо, отур, отур. Отуруп тургула. Келдиңби? Baldı. Bayım, uruşma, bilem. Келдиңби? Кел, отур. Кел, отур. Бутуңду чеч. Жүр үйгө кирип тамак жейбиз. Кир үйгө кирип алайын. Кел. Кел өттөргө. Үйгө коноктор келди. Үйгө атасы келди. Атасы. Жок, мындай жакшынакай кийинип анан дасторкон жасып коюпсуң. Ой, сени келет деп күтүп атпайбызбы? Кел төргөтчү кел. Ошондо деле бирдеме болду э? Ой, эчтеке болгон жок атасы. Бардыгы жакшы. Кел төргөт. Кой отурчу. Ой, кийимди карчы, бул төшөк бул. Эчтеке болбойт. Төшөктү жууп коебуз атасы. Бурга мешки кылып өтөт ой. Күбө эле ой, өт. Ал төшөктү жууп коебуз, өтө. Төргөт. Атаңарга мантысын алып келгилечи. Сен жакшы көргөн мантыны жасап күтүп атабыз биз. Кел. Ысык чайдан иччи. Азыр манты алып келишет. Не? Ажырашайын деп атасың. Койчу эми кайдагын айтпай. Акыркы жолу жакшы чай берип коеюн деп атасың бе? Ой, жок ой. Келчи эми чайдан ичи, анткен жокпуз. Бардыгы жакшы. Кел. Кел. Сени манты жакшы көрөт деп манты жасадык. Ал ой, балам. Зуфия, ал. Балам, ал. Кел. Мантыдан жегил. Кел, чайдан ич. Атаңар бизди кантип багам деп сарсануу болуп, капаланып атып, бүгүн кичине ичип алган окшойт, бакушум. Эчтеке эмес. Ал тамак. Койчу эми. Атаңар кичине эркелеп атат окшойт, балдар. Кел чайдан ичкиле. Кел. Çaydan iç. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Эме менин кошунам да келди эле. Бирок балдар гимназияда окуйт, кирсе болобу? Албетте кирсин. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Келиңиз. Рахмат. Жасыган.
Бүгін біз баланы тура ұрышын үйренеміз. Не білесіңер? Ұрышқанды білесіңер бе? Эми ал жагынан мастер болуп калдык го. Бейбаш, сволочь, мээси жок дегенди баарыбыз эле билебиз да. Эми ошол тура деп ойлойсузбу? Бейбаш болуп атса адам эмне дейсиң? Демек, биздин балдарыбыздын баары сволочь, бейбаш, башы жок экен да. Жок агай, эми анча мынча тентек кылат. Сабагын окубай коет. Көйнөгүн кирдетип келет дегендей. Ошондо балдарыбыз үй тапшырмасын аткарбай калса эле келесо, көйнөгүн кирдетип келсе мез иштебейт, ошондой болуп калабы? Жок эми. Балдар силерди так ошондой түшүнөт. Эгер биз балдардын кичинекей эле катасына сен келесоосуң дей берсек, ал өзүн ошондой сезип калат. Ошондуктан баланын ар бир катасын тактап, тууралап түшүндүргөнгө аракет кылалы. Мисалы, балам, мен сенин көйнөгүңдү кыйналып жууйм. Кирдетпегенге аракет кыл десек болобу? Болот. Балдар акылдуу. Бирок биз балдарды сен келесоосуң, сенин башың иштебейт, көк мээсиң дей берсек, алар биз төрөлгөндө эле ошондой төрөлгөн турбайбызбы? Демек, мен өзүмдүн келбетимди, боюмду, түзүлүшүмдү өзгөртө албагандай эле өзүмдү өзгөртө албайт экенди ойлоп калышым мүмкүн. Ошондуктан балага, мисалы, балам, сен бул жерден мындай ката кетирдиң. Бул жерден туура эмес иш кылдың деп түшүндүрүп айтсак, бала ошо кылган иштерин оңдоонго аракет кылат. Келесо. Карабайсыңбы? Кенедей балага антип келесо деп айтпаш керек экен. Эмне? Эми жаш балдар кандай жаман сөздөрдү айтпаш керек экен. Койчей, келесо десе эмне? Келесо болуп калмак беле. Ой, келесо деп атсаң анан келесо кем деп ойлоп калбайбы? Азатик балам, көрдүңбү? Мына сен көңүл бурбаган үчүн ушундай болду. Мындан кийин эмне кылыш керек? Арып ойнош керек. Жаным десе, ооба, арып ойнош керек, Сегодня начнем урок с небольшой разминки. Тема нашего урока – рифма. Все знаете, что такое рифма? Да. Например, любовь, морковь, весна красна. А давайте начнем с наших имен. Например, Майрам. 100 грамм. Ну ладно. Я хотела сказать килограмм. Дальше. Азамат. Азамат, автомат. Посерьезнее. Есть же много прекрасных слов. Фируза. Кукуруза. Бекджан, хватит. Давай, Бекджан, с твоего имени. Эже, менин атыма рифма жок го? Бекджан баклажан. Кандайча баклажан? Ай, балдар. Жö, отур ула. Отур, Бекджан. Aç defterinde. Апа. Тамақ барбы? Келдиңби балам? Келгеле кой. Ай, биздин Азатикчи бүгүн англисче 10го чейин санаганды үйрөнбөдү. Чындап эле? Ооба, балам айтып койчу, 10го чейин санаганды үйрөндүңбү? Ана байкеңе 10го чейин санап берип койчу. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. Көрдүңбү? Мына дагы жакшылап, мындан да жакшы үйрөнөбүз, балам, Кана дагы кандай сөздөрдү үйрөндүң? Айтып берчи байкеңе. Айтып бересиң? Анда айтып берип тур, мен силерге азыр тамак ысытып келе калайын, айта кой. Сен чын англисче санаанды үйрөндүңбү? Кана, могу канча? Бу, 1, Моч? 4. Кел, тамактан дагы алчы, ал. Ала кой, жей кой. Кандай анан жумуштарың жакшыбы, Жумуштан чыгып кеттим. Мен начальник өзүнчө эле командир. Армияда тартыбын жумушка да киргизип. Ой, жумушка киргениңе 2 деле жума болду го, балам ай. Бир аз чыдап иштебейт белең. Чыдаган эмне? Баягы эле командир. Өзгөрмөк беле. Өткөндөгү жумушуңду го иштегениңе 1 ай болбой туруп тупой экен деп кетип калдың. Эми бул эмне болду? Ай, балам ай, дарак бир жерден көгөрөт дейт. Иштей берсең болмок да. Кел, жейсиң балам, тамак же. Ачабыз. Жебейм. Эми кичине жеп кой. Кел. Кел, анда англисче 5ке чейин санайбыз. Жейсиң, сен, кана. 1, 2. Апа, Ау. менин атам башка. Эмне дейсиң? Мен силердин өгөй балаңар эмесминби дейм да. Ай, жөн отурчу, каяктагыны сүйлөбөй. Силер Азат менен кызыгып, окуп сүйлөшүп отурганыңарды байкадым. Мен болсо антип эч качан отурган эмес. Кой турсаң, кубат дейм. Ай, балам, токточу. Жакшы болсо эле болду. Кара, алып кой. Өзүңчү. Мен ушуну жыйыштырып атам. Капа болбойсуң. Кайсаң акыры келесиң да кайра. Келбептик, мына сөз берем, акыркы сыр. Жыйыштырдым. Ал койдук. Агай. Болду, тука. Могу сага мен акыркы прощальный болсун, макулбу? Мен жумуштарым бар эле. Келип кет. Жолугабыз, макулбу? Давай, тука. Агай! Капыр агай, токтоңуз. Агай! Токтоңузчу. Капыр агай! Токтосоңуз. Капыр агай, токтоңуз. Кое туруңуз, шашмаңыз. Агай, токтосоңуз. Оңолбек байке, мен үйүм алдында ызы чуулай кете бериңизчи. Жагы эме тиги энелер мектеби дагы качан болот? Ал бүттү, эртең экзамен тапшырышат, анан болду. Бүтүп калдыбы? Башка болбойбу? Кабага дагы бир 10, 20-30 күн кыла турсаңыз, тиги Марипа мектепке барганда үйдө уруш болбой жакшы болуп калган да. Марипа деп бербей, өзүңүз тараңызчы. Дал ичип жүрөсүзбү? Ой, жок, ичкен жок. Бул просто прощальный да акыркысын коюп бер. Мынакей. Бир агай туура айтасыз. Арак деген Марипага жаман таңгырам душум. Кантип чыдап жүргөндөн душум агачы. Жакшы. Энелер мектеби эмки окуу жылында ачылат. Ошондо сиз сөзсүз келиңиз. Келем агай. Келем, рахмат. Жакшы. Мейлиңиз. Агай. Муну ким жазып кеткен? Түшүнбөгөндөр көп билесиз го. Мектепке жазгандан көрүп дарбазама жазышсын. Жүрүңүз, андан көрө үйгө кирип чай ичип, тамакта дайыр болуп калса керек. Жага, мен барайын. Үй билем кетип калды окшойт. Жакшы агай. Жакшы. Макул. Мейлиңиз. Бар, жақсы саттың. Көріп жүріңіз. Баққалда жаң түскенсің ғой, Тоқа. Кеп салыңыз байке. Келдім батыр. Ол құлақтан тұрыңды алып келбедім бе? Оқу алып. Эми Тоқа мындай, үйді сатып атқан тұрбайсың батыр. Жақсы салсың, азаматсың.
Эми сүйлөшсөк болобу? Сүйлөшөлү. Пикирибиз келсе мына чуркандык эмес, буйргандыкы. Экөөбүздүн Aa. пикирибиз келишип, баабыз келсе алыңыз. Иә. Экөөбүздүн пикирибиз келип, бааңыз келсе алыңыз. Мен дагы жыргагандан саткан жокмун. Зарыл иштерим бар. Алайын Батыр эми, алайын эми. Эми мындай. Акчаңды дароо бере албайм. 1 жылда бөлүп толук кутулам. Жок, ушул кантип соода болсун. Мына мен дагы акча тыйын керек болгон үчүн, үйүм үчүн зарыл иштерим үчүн сатып атам. Ай, мага да акча керек болгон үчүн, зарыл иштерим болгон үчүн үйдү сатып атам мен дагы. Ошо мен алайын деп атпаймынбы? Сиз өзүңүз мугалимсиз. Жаңы келдиңиз, Анан өзүңүздүн айыңыз 1-2 айда араң тийип атса. Ошо 3 айда берип. Кантип бересиз? 3 айда кантип бересиз үйдү? 3 ай сайын эле берип турам. Жок, мен сиздин бул сунушуңузга макул эмесмин. Мындай пикирибиз келишпей калдык. Мен шашып аттым эле шаарга. Жаман көрбөңүз, Жүрүңүз мына мен. Бас тартам, бас. Onu kim yazdı? Onu kim... Götür. Götür de adam aldım ki ne? Ne çizdirsin hadi? Ya götür de adam. Nereye kara? Ne oldu? Ha sana basma. Kim bu? Jasıp ketkenler taptım ha. Bana.